Бизде Кыргызстанда жыныстык тарбиялоо боюнча абдан көп немелер болуп турат да, уруш талаштар болуп турат да. Эмнеге? Эгерде жакшылап ойлонуп көрсөк, жыныстык тарбия баланын кичинекей жагынан, кичинекей жеринен эле башталат, кезинен эле. Анткени бала 4 жашындабы, кээ бирөө 3 жашында деле, кээ бирөө 5 жашында балдар сурай баштайт. Мен каяктан келдим эле? Мен каяктан чыктым эле? Мен эмне болуп бияка келип калдым? А мен мурун баягы кээ бир балдар сурайт атасы менен мамасынын сүрөттөрүн. А мен каякта элем ушу кезде депчи. Анан коркпош керек. Бала түшүнөт. Бала сиздин жоопторду түшүнөт. Бирок биз жыныстык тарбия десек элек баары ойлошот. Балдарды деген жатканга үйрөтөт, анан секске үйрөтөт деп ойлошот да. Бул андай эмес да. Биз деген баланын кызыгын ошо баланын жашына жараша сөздөр менен тандап туруп түшүндүрүп беришибиз керек. Анда алдап кереги жок. Сени тиги капустадан таап алгам, анан сени тиги бирөөнүн апасы алып келип бердиле. Анткени антип айткандар да бар экен да. Ошентип айткандан кийин балакы андан бетер көп суроолор пайда болуп атпайбы? А капустада мен кантип алып калдым эле? Ошондуктан коркпош керек мындай суроолордон. Балага түшүндүрүп бериш керек. 3 жаштагы балага өзүнчө тил менен түшүндүрүп бериш керек. Ошо түшүнө турган. Андан аябай көп мындай подробностьтар, көп мындай ашык сөздөрдү сүйлөбөй эле түшүндүрүп койсо болот да. Биз папаң экөөбүз бири-бирибизди жакшы көрчүбүз. Анан кийин мисалы мен да башыман өткөн андай нерсе. Мен кызым сураган, бир 4 жашында сураганда мен кантип ичиңерге кантип кирип калдым эле депчи. Анан кийин кичине кыжалат болсун, кандай жакшылап туура жооп берсең депчи. Анан кийин айткам, мен папаң мага бир эме берген, дары берген, ошону мен ичтим, анан кийин ичимде сен деген чоңоюп калдың депчи. Анан кийин ошого ыраазы болду, унчуккан жок. Ошондон кийин мындай суроо берилген жок. Андан кийин чоңураак суроолор бериле баштады. Бала чоңойгон сайын ошо өзүңүз бирок баягы туура текшерилген жерден маалымат айтып туруп түшүндүрүш керек. Анткени эгерде деген сиз туура эмес маалымат берип койсоңуз, же ашыкча маалымат берип койсоңуз, же баланын кызыкчылыгы мындай ыраазы болбогондой кылып жооп берип койсоңор, издей баштайт ал суроолорду. Башка жерден издей баштайт. А каяктан издейт? Кандай жоопторду табат? Ал эми Кудайдын өзү билет. Ошондуктан коркпой эле бул суроолордон жооп бериш керек. Бала ар бир эмесине, жашына жараша сөз тандап туруп жооп бергендей болуш керек. Кичине чоңоюп калган балдарга эчтекени жаап жашырбай эле түшүндүрүп бериш керек. Азыр көп ата-энелер мынтип айтат. Ата-энелер түшүндүрүп эмне кылмак эле? Бизде андай болгон эмес. Аны деген тетиги интернеттен өзү эле билип алат. Ооба, интернеттен билип алат. А интернеттен эмнени билип алат? Кандай маалымат алат? Интернетте анткени оорулуу адамдардын дагы маалыматтары бар да. Аякта кандай ыплас маалыматтар бар. Кааласаңар балаңар ошондой маалыматты алып алат. Мен андайды каалабайм. Ошондуктан ар бириңер өзүңөрдүн жоопкерчилигиңерди сезишиңер керек баланын алдында. Түшүндүрүп бериш керек, коркпош керек. Балдар уялмыш этип мындай айтышат эми. Ой, мен деле билем деп жок. Билем дегени менен баары бир айтып бериш керек. Туура сөз менен айтып бериш керек. Өзүңөр дагы өзүңөрдү ошо түшүндүрүп атканда туура алып жүрүш керек да. Айтып атканда өзүңөр уялып, анан кийин мындай суроого жооп бербей эле коеюнчу деген сайын баланын кызыгы артат да. Эмнеге айткысы келбей атат. Анан азыр жатагы интернет дегендей эле. Ар бир баланын азыр телефону бар. Телефондон карап атса эле түрлүү түстүн баары чыгат. Ошону басып койсо эле толтура нерсени көрүшү мүмкүн. Ошон үчүн алар деген баланын психикасына көп таасир тийгизиши мүмкүн да. Ошондуктан биз ошону алдын алыш үчүн балдарга өзүбүз түшүндүрүп коюшубуз керек. Чоңоюп калган балдарга, 10-12 жаштагы балдарга контрацепция жөнүндө түшүнүк бериш керек. Анткени балдар азыр эрте жетилип атат. Анан биз баягы сексуалдык тарбия десек элек баары башындагы секс деген сөздү угуп эле чалкасынан кетишет да. Бул андай эмес. Эми эгерде чынын айтсак, бул жыныстык катнаш бул деген адамдын жашоосундагы керектүү жанагы көп орун алган функция да.
Ошондуктан ага деген баягы туура мамиле кылыш керек. Эгерде өзүбүз ушинтип отурсак, балдарыбыз кандай үйрөнүп атат. Анан биз деген балдарды сексуалдык тарбия десек элек, баары ошого эле такала бербейт. Сексуалдык тарбия деген азыр эмнеге көп зордук, зомбулук болуп атат? Анткени балдар өзүнүн жеке чегин билбейт. Жеке чек деген болот, бул баягы колдун мындай мына момча сантиметрге менин жаныма эч ким жолобош керек. Кээде өзүңөр деле чоңдор байкасаңар керек. Абдан жакын бирөө, жакын абдан туруп алганда, же кээ бир адамдар бар, мынтип сүйлөп атып, силердин топчуларыңарды кармалап, же силердин жакаңарды кармап, же чачыңарды кармап, көп адам ушундайга мындай жактырбайт да, а бирок чыдап тура беришет. Эмнеге? Анткени алар деген өзүнүн чегин сактаганды билбейт. Кантип үйрөнүш керек? Аны деген биз ушу балдарга үйрөтүшүбүз керек. Балдарга сексуалдык тарбия деген ушул да. Сени эч ким сыйлап, сыйпап, кармалап, өп, ушундай сага жакын эч ким тийбеш керек. Ошону түшүндүрүш керек балага. Жеке чегиң бузулуп атабы? Айт, мага бул жакпайт, мага мунун кереги жок. Мен мындайды каалабайм. Бизде ушу жок деп айткан абдан чоң көйгөй да. Канча кыздар, канча эркек балдар деле сексуалдык зордук, зомбулукка кабылат. Абдан көп эркек балдар кичинекей кезинде. Бирок айтпайбыз да. Бизде анткени деген жертва ошондой нерсеге жапакер деп коебу, ошондой нерсеге кабылган адамдар өзүлөрүн күнөөлүү кылышат да. Ошону биз түшүндүрүшүбүз керек. Сен күнөөлүү эмессиң дегенди түшүндүрүш керек. Ошо нерсени кылган адам ошого күнөөлүү жана ал деген ошон үчүн өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек, жазасын алыш керек. Биз ушинтип үйрөтүшүбүз керек балдарды. Сени эч ким тийбеш керек. Сен каалабайсыңбы? Сен тааныбайсыңбы? Сен таанысаң дагы, сенин жакындарың болсо дагы жакпайт. Сен айтышың керек. Биз ошону айтып үйрөтүшүбүз керек. Кээ бир үй бүлөлөрдө ата энеси урушуп согушат, бири-бирине зордук, зомбулукту көргөзүшөт. Ошондойду көрүп өскөн бала ал ошондой үй бүлө түзгөн атпайбы? Ал ойлойт, биз балага мынтип айтып атабыз, хорошо, жеке баягы өзүбүздүн чегибиз деп. Ошол эле учурда ал көрүп атпайбы? Мамасынын жеке чеги сакталган жок да, атасы аны уруп атпайбы, согуп атпайбы? Ошондуктан баланыкы мээсинде диссонанс. Эмнеге мындай болуп атат? Меники чек болгондон кийин апамдыкы да болуш керек да. Эмнеге андай болуп атат? Биз өзүбүз эле үй бүлөдө баланы ушундай стресске кабылтып, ушунчалык баягы кайгырууга, капаланууга себепкер болуп атабыз да. Ошондуктан ушунун баарын үйрөтүш керек. Жыныстык тарбия азыр бул абдан орчундуу нерсе, бул бизге абдан керек. Муну мектептерде, бирок мугалимдер эмес, мектепте атайын даярдалган адамдар ошону өткөзүш керек. Ансыз болбойт. Анткени көпчүлүк ата энелер азыр ал жөнүндө сүйлөшкүлөрү келбейт. Анткени өзүлөрүндө да маалымат аз экен. Азыр ойлоп көрсөкчү, көп мугалимдер чалышат. Менин балам жөнүндө өзүңүз эле сүйлөшүп коюңузчу, ушундай нерселерди мен сүйлөшө албайтам. Мен баягы эме бар да, бир чеп тургандай эле да, мен андан ары өтө албайм, мындай суроону мен сүйлөшө албайм депчи. Сүйлөп үйрөтүш керек. Биз үйрөтпөсөк, ким үйрөтөт биздин балдарга? Биздин балдар ушинтип эле баягы жапакер болуп кала береби? Ошондуктан бул нерсени деген биз калп уяты жок, калп эле баягы цензура кылбай эле бул нерсени үйрөтүшүбүз керек. Туура үйрөтүшүбүз керек, туура маалымат бергенди үйрөнүшүбүз керек балдарга. Антпесек балдар абдан туура эмес нерселерге барып, туура эмес нерселерди ушундай турбайбы, ушундай болуп турбайбы деп эле кабыл алып атышат.